Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала түнүбүздү зикир менен, шүгүр менен, тооба менен кооздосун. Амалыбызды жакшы Алла Таалам кабыл кылып, эртеге кыямат күнү таразабызды оң жагынан Алла Таалам көбөйтүп берген болсун. Тараза бар туугандар. Унутпайлы. Куранда Алла Таала «Ал-вазну яума идинил хак». Эртеге кыямат күнү тараза бул акыйкат деди. «Ванада ал-мавазина ал-киста ли яумил кыяма». Эртеге биз кыямат күнү адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз. Ар бир адамдын таразасы өзүнчө болот. Атаңыздыкы өзүнчө, апаңыздыкы өзүнчө, аялыңыздыкы өзүнчө, уулуңуз, кызыңыздыкы өзүнчө, сиздики өзүнчө. Ар кимдин амалы өзүнүкүнө тартылат. Таразанын албетте эки ташы болот. Бир жагына сооптор, бир жагына күнөөлөр. Кайсыл жагы басымдуулук, оорлук кылса, ошол жакка чечим чыгарылат. Оң жагынан алхамдулилла амал дептери берилгендер, таразасы сооптуу көп болгондор, алар бактылуулар. Кудай сактасын, сол жагы көп болуп кала турган болсо жатак. Ошон үчүн дайыма күн сайын келечектеги Алла Таалам бизге даярдап койгон таразаны ойлоп жашайлы. Ар бир сөзүбүз тартылат, ар бир амалыбыз тартылат. Ошол күн бар, ал акыйкат. Алла Таала буну Кур'ан-ы Каримде ачык айтып койгон. Сөздүн барды тартылат экен, амалдын бардыгы тартылат экен таразага. Көрөбүз, ар бир кандай сөз оңго же солго, пайдага же зыянга. Амалдарыбыздын бардыгы. Ошон үчүн иншалла мүмкүн болушунча көп жакшы амал кылып калайлы. Мүмкүн болушунча жаман иштерден сактанып, күнөөлөрдөн сактанып, таштап азайтайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү дуа үйрөткөн. Аллахумма инна нас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат. Я Аллах, биз сенен жакшы иштерди кылганды сурайбыз, жаман иштерди таштаганды сурайбыз. Ва хуббал масакин, бечараларды жакшы көргөндү сурайбыз. Алла Тааладан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы иштерди кылганды сурап атат. Биз дагы Алла Тааладан жакшы иштерди түндөсү да сурайлы кылганды, күндүзү да сурайлы. Түндөсү да жаман иштерден пана тилейли, күндүзү да жаман иштерден пана тилейли. Ошончо Алла Субханаху ва Таала баарыбызды сыноо үчүн жаратып, жакшыны дагы, жаманды дагы алдыбызга коюп койгон. Сыноо да. Болбосо эртеге кыямат күнүндө тараза эмне кереги бар анда? Бизди мажбур кылдырбайт Алла Таала. Бизге акыл берген, эрк берген, тандоо берген. Чтоб эртеге Алла Таалага каршы сөз айтпагыла. Эмне үчүн деген суроо болбойт. Ла юсалу амма яфалу. Бизден суралат, биз суралабыз. Биз суралабыз. Эмне үчүн мына сөздү айттың? Далилиң барбы? Бирөө тууралуу сүйлөгөн болсоң. Чын сүйлөдүңбү же жалган сүйлөдүң? Куранда канча жерде айтат Алла Таала, мен буйрук бергем силерге. Я аyyuhalladina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida. Эй иман келтиргендер, Алладан коркуп жашагыла, жана чын сүйлөгүлө деп буйрук бербедим беле деп. Yaghfir qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Чын сүйлөсөңөр, амалыңарды Алла Таала оңдойт. Күнөөлөрүңөрдү кечирет. Ким Алланын элчисине баш ийсе, мына ушу чыныгы бактылуулук деп. Туугандар, башка жакты карабай, Алланы карап жашайлы. Өлүм качан келип калат? Кандай келип калат? Эч ким билбейт. Ушунчалык сырлуу, табышмактуу Алла Таала бир дагы пайгамбарга айткан эмес. Бир дагы Алла Таала периштерге айткан эмес. Өлүмдү Алладан башка эч ким билбейт да.
Даже өлüm периштеси да билбейт. Ага буйрук берилет, анан жанын ал. Болду, ошондо эле ошо алганга бара. Буйрукту аткарат. Билбейт ал. Алла Таала ушундай сыр койгон да буну. Ошондуктан иншалла биз да эч кимибиз билбейбиз тога. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип, "Я Расулаллах, аябай коркуп калган. Эртеге өлүп кала тургандай болуп атам. Эртең болсо бүрсүгүн өлүп кала тургандай болуп атам" деп. Пайгамбар саллаллаху сен батырсың го сен. Бүгүнчү. Эртең бүрсүгүнү, машалла сеники. Кандай бүгүнчү? Ха, караса сөз ойносоң. Эртеңки коркуп атам өлүп кала тургандай, бүрсүгүнү коркуп атам өлүп атам. Бүгүнчү, бүгүн жокпу сенин немеңде? Планың. Күн темасында. Алла. Пайгамбарыбыз курман алды. Ушуну деди, көрсөтүп айтты. Мен оозума саламбы салбаймбы, мен ушуну ишенбейм мен. Ушунчалык, мен ушул убактыда ушунчалык да билбейм мен. Туура. Биздин ажалыбыз башканын колунда. Качан тартса тартат, да? Алхамдулиллах. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам канчалык өмүр берсе ошончо жашай берели. Бирок күнөө кылбай жашайлы да. Күнөөдөн сактанып жашайлы. Жаңылыш болуп калса тообаны кечиктирбей жашайлы. Жакшы иштерди кылып жашайлы. Каерде болбой. Кыргызстандабызбы? Чет мамлекеттеби? Каерде болбой. Айырма жок. Тоодобу, көчөдөсүзбү? Жолдос, базардасызбы, үйдөсүзбү? Каерде болбосун. Ушу денеңизди Алла арам кылган нерседен сактаңыз. Каерде болобуз? Ушу денеңизди Алла арам кылган нерседен сактаңыз. Ушуну мажбур кылып, кичине үйрөтүп, адаттандыртып, машык кылдыртып, тилибиз кичине зикирге көндүртүп, истихбарга көндүртүп, жакшы сүйлөгөнгө көндүртүп, колубуз уурулукка барбасын, алдаганга барбасын. Колубуз бирөөгө жамандыкка барбасын. Бутубузду жаман жакка бастыра койбойлу. Кеттик деп атканда ойлонуп туруп, мен каяка баратам деп. Сүйлөгөндө ойлоп, таразага тартып сүйлөйлү, таразага тартылып атат. Бардыгы жазылып атат мында. Под контролем да. Алла Таала көзөмөлдөчү да. Мына мусулман кандай. Буну сахабалардан үйрөнөбүз. Булар көрсөткөн булар. Маданиятты ушулар үйрөтөт. Айтабыз мына карап туруңуз. Маданият эмне экенин. Адамгерчилик ушулар үйрөтөт. Оңолуу деп эмнени айтат? Сахабалар үйрөтөт. Бактылуулук деп эмнени айтат? Сахабалар айтат. Ынтымакты сахабалар көрсөтөт бизге. Тазалыкты, адилеттүүлүктү сахабалар көрсөтөт. Алтын доордун берметтери. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын нурланган, тарбияланган сахабалары. Жүрөктөрү таза. Алла Таала алар тууралуу айтат. Улайкаллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква. Лахум магфиратун ва ажрун азим. Алар ушундайлар. Имтаханаллаху кулубахум литтаква. Алла өзү сынаган алардын жүрөктөрүн. Таквалыкка Алла өзү сынаган, таквалык барбы жүрөктөрүндө жокпу деп. Мынандай таквалык сахабалардын жүрөгүндө таква бар экенин Алла Таала өзү сынап көргөн да. Алар үчүн кечиримдүүлүк улуу сооп. Ихлас десең жогорку деңгээлде. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Сахабалар, алар да ушу бизге окшош эле. Жашашкан алар деле. Бизге окшогон эле көздү, кулагы, тияк, бияк бар да. Бирок баалуулуктан бийик да. Баалуулуктарды үйрөнсөңүз, сахабадан үйрөнүңүз. Адамгерчиликти үйрөнсөңүз, сахабалардан үйрөнүңүз. Маданият, тазалык, адеп, ахлак, мына сахабалар. Каяка жетишкен булар. Курандын нуру менен нурланды да. Ааламды жаркыратып берди, караңгылыгын бүткүл ааламга. Bir mahluktan korkboyt, bir mahluktan ümit kılbayt. Bir mahluktan korkboyt. Kiyim bolsun aldısında. Bürönön de ümit kılbayt.
Алладан коркот, Алладан үмүт кылат. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукур. Алла ушунчалык мактады сахабаларды. Алардын сөзүн кыямат күнгө чейин окуй турган кылып койду Кур'ан-ы Кариминде. Ла нуриду минкум жазаа. Силерден биз эч нерсени каалабайбыз деген сөз. Акысын каалабайбыз. Силерге биз баалуулук алып келебиз. Силерге биз жакшылык алып келебиз. Силерге адилеттүүлүк, тазалык, бактылуулук, илим алып келебиз. Такыбалык алып келебиз. Береке алып келебиз силер. Бирок ушунун акысын сурабайбыз. Азыр адамдарга жол көрсөткөнгө акчасын сурайт. Адамдар ой айтканга консультацияга акча сурайт. Же жокпу? Адвокатуралар бар, бекерле отурабы? Юридический консультация эмне бекерле дейсизби сиз? Сахабалар тамак берип эчтеке сурабагандар. Өзү ачка болуп экинчинин курсагын тойгозгондар. Жөн эле тилде эмес. О кандай деген ал? Валя шукура, рахматын да каалабайбыз дейт, ажечи. Не только силер бир нерсени бергиле, тигинткиле, жок. Бизди мактап койгула, бизге рахматыңарды айтып койгула, бизге ушунусун да кереги жок дейт. Мына сага. Бул ихласты Алла Таала Кур'анда айтып атат булар кандай экен. Булар кандай экен ихлас. Кур'анда айтып атат. Алла. Ибн Аббас разияллаху анхума Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авасынын баласы. Өткөнкү сабакта айттык эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келгенде Фата Маккада 3 жылга жетпеген эле жыл болду Пайгамбар менен бирге. Бирок эмне деген илим алды? Дүйнөдөн кайтатканда 13 жашта эле. 13 жашта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайтты. Ибн Аббас дүйнөнү дүңкүрөтүп койду да. Пайгамбарыбыздын дуасынын берекесинен, тарбиясынын берекесинен, көңүл. Не дейт? О киши айтат өзү тууралуу мындай дейт. Ваджатту аммата илми Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам инда хадал хай минал ансар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын илимин көпчүлүгүн ансарларда, Мединада жашагандарды ансарлар деп коет эле. Бир айыл бар экен, ошол жерден таптым дейт да, бир айыл бар экен. Ин кунта ла атир раджул минхум, аларга барып ушу бирөөсүнөн, ушу бир сахабадан илим алам деп барсам, фа юқалу хуа наим, мага айтылат эле, уктап атат депчи. Осы пайгамбарыбыздын бул туганы. Илимдүү. Бирок дагы илим алам деп ошо барганда уктап атат деп айтылса, фалау ши'ту айюқада ли фадау. Ойготуп коеюнбу сизге деп айтылганда, жок. Тек койгула. Ойготпой эле койгула. Хатта яхружа, ал өзү туруп, ойгонуп чыкканга чейин мен күтөмүн деген. Уйкусун бузбайм жокта. Илим алганга бардымбы? Үйрөнгөнгө бардымбы? Эмне үчүн кыжалаткан? Жок. Мен анын рахатын, анын бейпилин мен биринчи орунга коюшум керек. Ли астатиба бидалика калба. Анын жүрөгүнө рахат жеткиришим керек эле мен. Ва кала айда мындай деп айтат эле. Ин кунту ла асалу анил амрил вахид 30 мин асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кээде бир маанилүү иш болуп калганда, ошо бир эле сөздү тактоо үчүн 30 сахабадан сурайт элем. Канчадан? Сиз де пайгамбарыбыз ушуну уктуңуз беле? Так, сиз да уктуңуз беле? Сизчи деп. Такта үйрөтүндө жөнөкөй эле бизге дин келип калган жок таксырлар. Миңдеген, 100 миңдеген адамдардын каны төгүлгөн. 100 миңдеген, миллион деген адамдардын өмүрү кеткен буга сарпталган. Bir ayat, bir hadisти бизге жеткириш үчүн Алла Таала себеп кыямат күнгө чейин эми башка дин келбейт. Бул сак болуш керек да. Бардык жагынан таза болуш керек. Бардык жагынан толук болуш керек. Бардык суроосуна жооп болуш керек. Толук кемчилдиксиз жолдомо болуш керек. Мына ошо динди Алла субханаху ва ушундай алып сактаган. Тамаша эмес бул. Вакала Хасан Басри. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Кана Ибн Аббас мин ал-Ислам би манзилин, ва кана мин ал-Кур'ан би манзилин." Ибн Аббас разияллаху анхума, динде башка даражасы бар эле бунун. Кур'ан боюнча өзүнчө башка даражасы бар эле. Ва кана якуму ала минбарина хада, бизди мына минбарыбызга турганда Ибн Аббас, фа яқра ал-Бақара ва ала Имран, Бақара сүрөсүн, Али Имран сүрөсүн окуп туруп, фа юфассирухума аятан, тafsirге кирип кеткенде, ва кана Умар разияллаху анху ида закараху, Ибн Аббасты айтканда айтат эле: "Далика фатал кухул." Мына жигиттин ери ушул. Эр жигит ушул дейт эле да.
Ибн Аббас айтат эле. Лаху лисанун саул. Охо, эмне деген Алла Таала буга тил берген дейт эле. Сураганга дагы, жеткиргенге дагы, бирнесин тапканга дагы, ва қалбун акул. Өтө тунук, терең түшүнгөн акыл берген Алла Таала буга депчи. Дүниенің жашоосунун акырында эки көзүндөн айрылган экен. Көз азиз болгон экен. Риваяты тактап коюш керек. Укканыма караганда алымдардан уккам, мен китептерден уккан жокмун. Эми билбегенибиз толтура да. Бир жолу Жабраил алейхиссалам келгенде Ибн Аббас көргөн экен. Ибн Аббасты, Жабраилди алейхиссаламды көргөн көз азиз болот деген экен. Бирок кандай болбосо мына жерде азиз болгону анык. Эки көзүчү. Бирок ошондо айткан бир сөзү бар экен да. Яхудиллаху мин айнайя нурахума. Эгер Алла Таала мен эки көзүмдүн нурун алып койсо, фа фи лисани ва калби минхума нур. Тилимде, жаны жүрөгүмдө ошо нур бар эку. Эки көзүмдөгү нур Аллага шүгүр кылып атат. Алла алсаң, ушу эки көзүмдөгү нурум бири эмне дейт? Тилимде, бири жүрөгүмдө дейт бул. Калбин закин, зирек жүрөгүндө. Ва акли гойру зидахал. Жана ушуну Алла субханаху ушуна акыл берген ага. Фи фами сари мен касайф масур. Жана өзүнүн эми тилинде болсо, охо, канчалык күч. Жүрөгүндө дагы, тилинде дагы. Ибн Хазм рахматуллахи алейхи айтчыган. Абу Бакр Мухаммад ибн Муса ибн Яқуб ал-Маъмун ислам имамдарынын менмин деген бирөөсү Ибн Аббас разияллаху анху фатвасын 20 китепте топтогон дейт. 20 томда. Дүниеден кайтканда 68 жылы кайткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткөндөн кийин 11-де өттү, бул 68-де. Ошондо 57 жылдан кийин 71 жашында көз жумган экен. Эми бул киши өткөнкү сабакта аягына чыкпай калдык. Мамиленин маданиятын ушу үйрөтөт да. Бизде деле ошондой көп. Коомчулукта күн сайын ылдыйдө болуп калат. Түшүнүп түшүнбөстүк болуп калат. Бир киши келип Ибн Аббасты сөккөндө, ага сөгүп жооп беребиз го биз деле. Токтоп тур эсене деп. Бир болсо экөөнү жооп беребиз, ал минимум биздики. Болбосо дагы ал атаң сөксө, ата чоңона эчтекеси калбайт аныкы. Бул анда сөгүп жооп берген жок сөккөндө да. Не деди? Мен жакшы иштерди кылчу эле адаммын, мен сөккөнгө деп отурган, сөккөнүн кайтарган жок. Сөксө, не деп жооп берип атат? Мындай дейт. Иннака ла таштумуни ва фия саласу хисалан. Сиз мени сөгүп атасыз, бирок менде 3 касиет бар дейт. 3 жакшылыгым бар дейт. Биринчиси, Алла Тааланын китебин инни ла ати аля ая мин китабилла. Алла Таала Курандын аятын ушуга ачканда бул кишиге. Ошон үчүн буну раисил муфассирин дейт. Куран тафсирлегендердин бардыгында раиси ушул, үммөтүндө раиси ушул. Куран тафсир боюнча. Чечмелеген боюнча шеф ушу. Бардыгын чоңу мырзасы ушу. Таржыматыл Куран, Куранды чечмелеген котормочусу ушу. Не деп атат? Мен дейт, жүрөгүмдө каалайт ушу, мен билгенди бардык адамдар билсе экен дейт. Бул ичи тардык эмес да? Көрө албастык эмес да? Бул дагы, ушунун баары ошол мен билгенден бардыгы билсе экен дейт. Менин жүрөгүмдүн каалоосу ушул дейт. Фала вадитту ан ажма ан жами'ан нас я'ламуна минха ма a'lamu minha. Мен билгендин бардыгын билсе экен ушулар деп. Мынакей. Так. Биринчиси, экинчиси. Ва инни ла асму минал хаким мин хукамил муслимин я'дил фи хукмихи fa afrahu bihi wa la'alli la uqadi ilayhi abada. Ay. Müslümandардын өкүмдарлары, ажоолору, башчылары, кайсы бир башчы адилеттүү чечим чыгарса, ошону угуп ушунчалык сүйүнөм дейт. Ага өмүр маягына чейин жолукпасам деле дейт, мейли. Көрбөсөм деле аларгачы. Карачы, ал өзү тууралуу чечим чыгарган жок. Башка, бирок адилеттүү чечим чыгарганы үчүн
Ушундай мен алхамдулилля бирөөгө ушундай ыраа көргөнүм бар дейт. Бирөөнүн жакшылыгын баалай алган адам экен да. Мынаны үйрөтүп. Үчүнчүсү дейт: "Ва инна ла асмау бил гайс qad asaba al balad min bilad al muslimin fa afrahu wa mali min sa'imatin." Мен мусулман шаарларына, кыштактарына, жашаган жерлерине, кайсы жерине жамгыр жааса, ошого сүйүнөм дейт. Болбосо менин ал ошо жайлоодо кайтаратам, койпоюм уюм деле жок дейт. Мама мен сүйүнө турганчы мисалы. Бизде кандай? Бизге пайда жетсе сүйүнөбүз да. Мусулмандарга пайда жетсе биз сүйүнө элекпиз таксыр. Ошол жерде карайбыз сразу. Мага пайда барбы жокпу? Болсо мен сүйүнөм. Болбосо мен ага сүйүнбөйм башкасына. Мынаке. Мусулмандарга жакшылык каалоо, мусулмандын курсанчылыгы менин курсанчылыгым, кайгысы менин кайгым деген адамдардын. Маданият, баалуулук мына да. Азыр бир күн өзүңүн бир туугандарыңа, атала, абаларыңа, тайкелериңе азыр көрө ала турган заман. Айтыңчы өзүңү. Азыр кандай азыр? Ким кимди көрө алат азыр? Азыр жакшылыкты көрө ала турган заман эмес азыр. Кандай болуп калды? Бул эмнени айтып атат бизге? Эмне деген тарбия берип атат? Мусулман ушундай болуш керек дейт. Адилеттүү чечим болдубу? Аерде мен болбосом да алхамдулилля мага курсанчылык, мага той. Бир жерге алхамдулилля мусулмандарга пайда болуп, жамгыр жаап, молду болсо, мага той. Менин пайдам болбосо дагы аердечи. Адилеттүү чечкенде мага пайда болбосо дагы. Жөнөкөй нерсе айткан жокпу? Ал-улама раббаниюн. Ушундай Алла деген ушундай аалымдар. Адамдарды өзүнүн сөздөрүнөн мурда абалы менен, жүрүш турушу менен, сүйлөгөндөн мурда өзүнүн ушул унчукпаган кулук мүнөзү менен тарбиялайт дейт да. Мына ушул орунда Ибн Аббас разияллаху анхунун өтө жогору эле. Себеп дегенде бул киши кимден укту? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укту. Албетте бирөө сөксө жооп берип коюш жеңил эле дейт. Радда шатима сахлун. Бул киши сөккөндө жооп берген жок да, сөгүпчү. Тил дегенде тилдеп жооп берген жок. Атак мындай айтат: сөккөндө сөгүп коюш оңой эле. Макулбу? Келесого келесолук кылуу деле келесолук дейт да өзүчө. Эми ал деңгели ошол болсо, ага теңерип эмне кыласың? Анан көрө ага жакшылык каалап эле, айта тургандарын айтып кой. Бундайга бирок ар кимдин колунан келбейт. Жогорку деңгээлдеги кулук мүнөздүү адамдар гана кыла алат дейт буну. Куранда Алла Таала ва ида сами'ул лагва a'radu anhu. Чыныгы момун, чыныгы мусулман, Алланын кулдарынын сыпаттары ушул. Качан бекер сөз укса, жагымсыз сөз укса, ал жерден жүзү үйрүп эле коет экен да. Ага тирешип, теңелип, жакалашып, жок. Андай убакыт өткөрбөйт экен. Так, башка жерде айтат: "Ва ибадур рахман алладина ямшуна алал арди хаунан ва ида хатабахумул жахилуна қалу салама." Алланын чыныгы кулдары кимдер? Алар жер бетинде кичпейли басышат. Текеберленип баспайт. Көчөлөрдө, жүргөн жерлерде эмес, каерде болбосун. Ак үйдүн ичинде баса да, базарда баса да, каерде баспасын. Текеберленип баспайт. Жана аларга бир надандар хитап кыла турган, сүйлөй турган болсо, надандыгын кылат да. Аларга өчөшүп, бул дагы надандык өткөт экен да. Қалу салама, ассаламу алейкум, амандыкта болуңуз деп коет экен, бүттү. Булардын жообу ошондой экен. Алла Таала айтып атат: Алланын өзгөчө бенделери сыпаттары ушул. Жерде кичпейли болуп басышат, надандарга теңелбейт дейт. Аларга жөн эле жамандык менен да сөзүн кайтарбайт. Жакшылык деп коет экен болду. Ибн Аббас разияллаху анхума эмне деген кереметти айтып атат бул жерде. Кур'ан-ы Каримден канча бул аалымга Алла Таала ачкан, кандай деген түшүнүк, кандай деген ой жүгүртүү. Ошого бүткүл адамзат шерик болсо экен мага деген арманда да. Мен эле билип эле дүйнөдөн өтүп кетпейин. Ушул акыйкатты элим билсе экен.
Жаштар билсе экен, карыялар, эркектер билсе экен, аялдар билсе экен, байлар, бийлер билсе экен, жөнөкөй калк, бардык адам билсе экен. Карачы кандай арманы. Мен эле билейин эмес да. Өзүмчүл эле. Жок, андай эмес. Мындайча айтканда, жүрөгүндө көрө албастыктынчы кирдиги жоктугу да булчу. Жана илимди жашырбагандыгы. Караңыздар, эки нерсе бар да, туугандар. Биринчиден, билбесең айтпа. Адашасың, адаштырасың. Өзүңдүн дагы анын да күнөөсүн аласың. Эмне кыласың? Билбеймин деп. Эгерде билсең, жашырба. Билсең, жашырба. Кыямат күнү билип туруп, эгерде сен жашырып жооп бербей кое турган болсоң, адады алдал, арамды арам, же болбосо ошо кандай маселе болбосун, оттон жүгөн салат деген. Не салат деген? Оттон жүгөн салат. Бул Алла Таала кимге илим берген болсо, чоң насаат. Не деген? Ушул жолдо болсун Ибн Аббас разияллаху анхудай. Башкаларга үйрөтүүдө, илимди жайылтууда, жакшылыкты таркатууда чарчабасын. Мээнетин кылсын. Бул улуу садака, мисалы, садака жария деп коебуз. Эң улуу садака жария ушул болгон. Элдерге алхамдулилля илим берип, билим берип алгандай, дүйнө ахиретте пайдасы тие турган. Бул дүйнөдө эле пайдасы тие турган, ал менен чектелбейт. Эки дүйнөдө. Эми Ибн Аббас разияллаху анху экинчи сөзү, экинчи касиет менде эмне бар деп атат? Экинчи касиет, бир адилеттүү бир мусулмандардын падышаларынан бир адилеттүү падышаны уксам, адилеттүү чечкенин дейт да. Мен ошого ушунча сүйүнөм дейт. Бунун мураты мынау адамдардын тагдырын Алла субханаху ва тааля кээ бир адамдарга берген чечкенге биз сот деп коебуз, мисалы. Соттор. Макулбу? Ошо кам боюнча, мал мүлк боюнча, жана башка келишпестиктер боюнча ошолар чечет. Албетте, шек күмөнсүз мусулман ошо адам бул адилеттүүлүк чечимге сүйүнөт. Кандай эле адилетсиз чечимден кыжалат болгондой. Бул жерде эмнени айтып атат? Эгерде мына соттордун оңолуусу дейт, үммөттүн жакшылык келүүсүнүн белгиси. Булардын бузулуусу, Кудай сактасын, үммөттүн бузулуусунун белгиси дейт. Себеп дегенде иншалла бир адамдын өмүрү менен, бир адамдын үй бүлөсү менен, бир адамдын ден соолугу менен чечим чыгар. Ким канчалык кылмышка лайыктуу болсо ошончо бериш керек. Бир порцияга бир порция, 10 порцияга 10 порция. Мындай эмес. Кылмыш мынчалык, сиз берип койдуңуз момундай. Кылмыш момунчалык, сиз берип койдуңуз момундай. Бул оңой эмес бул. Бул оңой эмес. Адилеттүү чечим канча жылдык ибадаттан абзал. Алымдардын айтуусунда 60 жыл риясыз ибадаттан абзал. Адилеттүү чечим. Адилетсиз болсо анда жата кандай. Үчүнчүсү айтып атканы, мени о чөп оттой турган малым деле жок, жайыла турган. Ушуну сайыма деп коет, сайыма деп. Биздеги ушул жайлоодогу алхамдулилля мындай өзү көбүнчө 6 айдан көбүрөөк талада отто жүргөндөрдү ушу жандыктарды сайыма деп коет. Бирок жамгыр жаап атса сүйүнүп атат. Менин малым болбосо деле, мага пайда болбосо деле, менин малым отто болсо деле, бирок мусулмандардын малы отто атат да. Эмне үчүн мен ушуга ырам, ушу сүйүнбөшүм керек? Алла. Биз азыр мусулмандын ийгилигин көрүп, ичибиз күйүп өлө турган болуп калдык. Ал жака сүйүнгөн тиякта турсун. Даже өзүнө пайда болбосо дагы. Кээдечи өзүңө пайда болуп атат, ага да пайда болуп атат. Ыра көрүп кой, мына биздин адамгерчилик деңгээлибиз таразага тартып алыңыз. Каерде жүрөбүз биз? Каякта жүрөбүз? Чынык адамдар ким экен? Жашоолордон өткөндөрү Алланын алдында кандай?
Мына мусульмандарга жакшылык каалоонун, жакшылык сүйүүнүн өзүнө тиешеси жок болсо дагы Ибн Аббас разияллаху анхума пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде ушуну чечмелеп амал түрүндө көрсөтүп берип атат. Сөккөн кишигечи пайгамбарыбыз эмне деген? Масалul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Dashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Бардык мусулмандардын мисалы бири-бирин жакшы көргөндө, ырайымдуулук кылганда, мээримдүүлүк кылганда бир дененин мисалындай. Бир денеде эгерде бир мүчө ооруй турган болсо, анда дененин баары таң атык чакты ысытма болуп, таң атык чакты уктабай чыгат да. Чын? Бөйрөгү ооруп атса, боору ооруп атса, жүрөгү ооруп атса, бардык мүчө мээден тартып бутка чейин аракет кылат да. Ушунун мисалы менен келип атат. Мына мусулман адам бири-бирине боорукерликте ушундай күйүмдүү болуш керек. Ушундай ырайымдуу болуш керек дейт. Ошон үчүн туугандар, иншалла, мына жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Бирөөнүн ийгилигин көрө алайлы. Бирөөгө кыйынчылык келгенде, башына сыноо келгенде, ага сүйүнбөйлү. Анан дагы айтып коебуз биз эмне деп? Жөн жүр десем болбойт да. Ушуну көрмөк да өзүчө. Мына өлүп калганда биякчы. Вообще чирип калганда бул. Гнилой эмне деп койду? Ийриңдеп өлгөндө бир жолчу. Чирип калганда мына. Жүрөгү таза болгондон айтпайт эле. Узактагы адам эмес, жакындагы адамдарын айтат. Жакындагы адамдарын айтат. Досторуна айтат. Туугандарына айтат. Кошуналарына айтат. Чок иштегендерге айтат. Алдына келсе калп эле күлөт. Кандай чай ичесиз? Алла. Ушунун аты мунафык деп коет. Не деп коет экен? Нак мунафык, лицемер, эки жүзү деп ушуну айтат мына. Азыр жашообузду абалын карасаңыз азыр. Любойун караңыз азыр. Туган. Бул мусулманчылык дагы эмес, адамгерчилик да эмес бул. Мына биздин тарбиятыбызга кандай чакырып атат. Ибн Аббас разияллаху анхума өзүнөн канча адамдарга мындай. Өзүнө ошол жакшылык жетпесе дагы, башка жетсе, ошого машаалла. Ошого сүйүнүп атат. Өзүнө бизге жакшылык жетсе дагы баса сүйүнө албай атабыз да. Өзгөчө бүгүн жашоонун шартында карасаңыз, субханалла, соц тармактардагы мындай караңыз, өзүңүз эле баа бериңизген. Мүмкүн 90 дебейин, 99% деле бул адамгерчиликсиздик да бул. Барды. Айыптап, каралап, өзү билбеген ишке киришип, тополоң кылып, дүрбөлөң кылып, тигин жаманаттуу кылып, үстүнө маскарлап, күлүп, шылдыңдап, карикатура. Туган, Алланы унутуп калганда, ахиретти унутуп калганда, дозокту унутуп калганда, өлүмдү унутуп калганда, жүрөгү карайып калганда, эмнеден жаралганын унутуп калганда, ким көзөмөлдөп турат унутуп калганда, ушунун эшиги ачылат да. Ушунун эшиги ачылат. Шайтандын эшиктери. Бардык шайтандын эшиктери. Даджалдын эшиктери. Даджал келет, качан келет деп сурай берем. Келип калган мына. Будан аштан эмне даджал керек бар бизге? Алла. Болбосо Ибн Аббас разияллаху анхума деле өчүн алса болот эле. Нафстын адатта нафс сөз кайтарыш керек да. Өч алыш керек. Любой. Бирок ошол жерде нафсini кармап коюу, бул эркектик бул. Бул мынакей, бул имандын күчү кармайт буну. Имандын күчү кармайт. Башка күч кармай албайт бу.
Ошон үчүн айтат, мусулман өз напсиси менен жихад кылат, колунан келишинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолдомосунда, хидаятында, сахабалардын хидаятында. Өзгөчө надандардан жүз үйрүдө, аларды кечирип, алардан келген ызага сабыр кылып коюуда, жана аларга мүмкүн болушунча насаат айтууда, Алла Тааланын уадасынан коркутуу иретинде. Кара. Мына мусулман адам. Валакиннал муъмин южахид нафсаху ман мастатаа على تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في الإعراض عن الجاهلين والصفح عنهم والصبر على آداهم بل وعظهم إن أمكن منك مسلمان قانداك قرآن الله سبحانه وتعالى وشنا aytып койгон да. Qur'an Allah Taala бардык адамдатка, сизге, мага, угуп аткандарга, бардык улут, бардык учурга, бардыгына буйрук Алла Тааланын тарабынан, аламдын кожоюну, ээси, жаратуучусунун тарабынан буйрук. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Жарыш кыла. Бири-биринен озуп жүгүргүлө өткүлө. Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Силер күнөөкөрсүңөр, робуңар кечирүүчү. Силерден истигфар Алла Тааладан кечирим. Жүгүргүлө, кайсы амалдан, тобадан кечирилеби күнөө? Жүгүргүлө. Дараттан кечирилеби? Садакадан кечирилеби? Зекеттен, намаздан кечирилеби? Курандан, дуадан, кайсы амалдан күнөө кечирилсе, ошого жарыш кыла. Жарыша турган нерсе дүйнөнүн аркасынан эмес экен. Бири-бирибизди кордогондон жарыша турган нерсе эмес экен. Тугандар, келгиле биз жарышайлы. Жакшылыкта жарышайлы. Илимде жарышайлы. Кичпейилдикте жарышайлы. Кайрымдуулукта жарышайлы. Ихластуулукта жарышайлы. Жарыша турган баалуулукта жарышайлы да. Төмөн жака ким жарышсын? Allah Subhanahu wa Taala айтып атат. Бейишке силер жарыш кылгандан көрөк, дозокко жарышпай. Каяка жарышпай? Дозокко жарышпай силер бейишке жарышкыла. Пайгамбарыбыз айтты. Ла ядхулул жанна qati'. Bukhari şeriftин хадиси. Бейишке туган урук, туганчылык мамилени үзгөн кирбейт деди. Ушул жерде жарышпай. Туганчылык мамилени бекем кармаганда жарышайлы. Текебер бейишти жытын жыттабай дейт. Текеберликте жарышпай, кичпейилдикте жарышайлы. Мына күнөөдө эмес, соопто жарышайлы. Ила жаннатин ардуха самават вал ард. Ушундай бейишке анын туурасы жети жер, жети асман таксыр. O beyiş al, buna Bişkek emес al. Je bul жер эмес бул. Uzunun Allah Taala özü bilet kança ekeni, bura tuurasını aytıp koyayın deyip, o jeti жер, жети асман al. Жети жер, жети асманды uzundan çözsөңүз, ошол бейиштин туурасы. Эң акыркы бейишке кирдим деген кишиге bir rivayatта 10 есе бул дүйнөдөн 10 есе чоң бейиш берилет. 5 сотик участок эмес. Ушул дүйнөнүн бардыгы берилет. Жалгыз кожоюнсун. Азыр мына ана жер талашы согуштарды көрө бер. Жер талашы согуштарды көрө. Эгерде жүрөктө бейиш боло турган болсо, мынаны деле алайын айне. Дозогуң ала кет бир жолу. Ушунчалык сага 1 метр жер керекпи? Чек арадан. Алып кет дозогуңа бар. Кошон алып кете берет. Бейиштин туурасы. Билесизде, жер канча кичинекей биринчи асмандын алдында. Микроскоп менен таппай каласың. Жер ушунчалык кичинекей. Биринчи асмандын алдында. А буга окшогон 7 асман бар. Биринчи асман, экинчи асман алдында микроскоп кыпын, пылинка вообще. Үчүнчү асмандын алдында экинчи асманын кошо. Ошондой. Эми ушулардын баардыгын узартып тартып бер, эми Кудай билет канчага барат. Ошонун баардыгы бейиштин туурасы болот. Bir rivayette 10 emес, 50 есе берет да бу дүйнөдө. Канча есе берет? 50. Жүрөккө бейишке кызыгы болбосо, ага айттын кереги бар мунун. Бейишке умтулуу акыйкатка болсо, ошого айта алат. Таква адамдарга Алла айтып атат. Уидdat lil muttaqin. Күнөөдөн сактанган адамдарга даярланган. Тилин күнөөдөн сактаган, көзүн күнөөдөн сактаган, кулагын күнөөдөн сактаган,
колун, жүрөгүн, алкымын, уяттуу жерин, путун күнөөдөн сактаган, ошолорго даярдалган, бардыгын эле эмес, каалаган кире турган. Жок. Таза болуп кел. Тазаланып кел, болсо бияктан биз тазалайбыз сени дейт. Тазаланып кел. Не менен тазаланасың? Көз жаш менен. Дуа менен, таквалык менен тазаланып кел. Сага берген мүчөлөрдү таза алып кел, түп-түз бейишке кирип кете бер. Таза алып келбесең, сени тазалайм дейт. Ал жакта тазалап бир эле жол, от менен гана. Жүрөгүңү да от менен тазалайт, көзүңү да от менен тазалайт, кулагыңы да от менен тазалайт, тилиңи да от менен тазалайт, алкымың да от менен тазалайт, колуңу да от менен тазалайт, путуңу да от менен тазалайт, мээңи да от менен тазалайт. Элестетип көр я. Алла, 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 Алла. От темир тазалаган көргөнсүздөр да. А тиякта денени тазалайт. А таза болбосо бейишке киргизбейт экен. Тазалап туруп анан киргизет экен. Бир таза эле барып алса, ач эшикти. Ана ач эшикти. Алла, Алла, Алла. Алла баарыбызды Алла Таалам күтпөй сразу кирип кеткендерден кылсын. Амин. Эсеп китепке албайлы. Алладан сурайлы. Я Алла, иманыбызга эле бас кыл. Мындайча айтканда, иманыбызга эле болду кыл. Мен сага ишенем, жалгызсың, барсың, сен шеригиң жок, ибадатка лайыксың, бүттү. Мен амалымы ача көрбө. Мен неме ача көрбө? Карай көрбө, атаң, бул жагы чатак. Шу ойдан эле киргизе көр депчи. Демек, муттакийиндерге ошо таквалардын сыпаттарын ушул аятта кичине кээ-бирлерин айтып койгон. Алладина юнфикуна фиссарра. Бейишке кириш үчүн таква, такванын сыпаты кененчиликте сарптаган. Ваддарра, кыйынчылыкта да сарптап жүргөн. Кененчиликте чөнтөк акча бар да, сарптап коет. Кыйынчылыкта, охо, өзүмө жетип жетпейт. Ошондо дагы бейбечараларга сарптаган. Такванын сыпаты экен. Кадиминал гайд вал кадиминал гайд, ачуусун жутуп жүргөндөр. Не кылып жүргөндөр? Ана. Ошо таква бейишке кирет ким? Таква. Такванын экинчи сыпаты берди, ачуусун жуткандар. Аял менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Досу менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Базарда бирөө менен соода кылып урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Начальник эле подчиненный менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Подчиненный эле начальник менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Кошуна менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Я, ким менен гана болбосун, ачуусун жутуп койду. Алла айткан, такванын сыпаты ачуусун жуткандар. Ачуусун жута алган таква, ачуусун жута алган таква, жута албаган таква эмес. Кадиминал гайд. Ачуусун жуткандар. Ким Алла үчүн ачуусун жутса, Алла субхана ва тааля эртеги ошол үчүн өзүнүн азабын ачуусун жутуп коет дейт. Кой деп коет экен да, всё. Ушу мен үчүн ачуусун жутты эле. Бүгүн болсо башка күнөөлөрү бар эле, ошо мен азаптасам болот эле. Бирок ачууму жутуп коюн да, ач бейишти. Кадиминан гойд дейт. Ва афина анин нас, адамдарды кечирип жүрө бергендер. Ошо кек сатып айткан да. Өч алам деп аркасынан жүрбөйт экен. Кечире берет экен да. Не кыла берет экен? Кечире берет экен. Мына сыпат айтат мына. Демек бизде кайрымдуулук, берешендүүлүк болсун 1. Ачууну жутуу болсун 2. Адамдарды кечирүү болсун 3. Валлах юхиббул мухсинин. Адамдарга жакшылык кылуучу, курсактарын тойгозуучу, кажеттерин бүтүрүүчү, пайда жеткирүүчү. Бул адам болгондон кийин кемчилдик болуп калат да. Кемчилдик болуп калат. А бирок кемчилдик болуп калса, дароо кечирим сурагандар. Же өз жанында зулумдук кылса, дароо кечирим сурагандар Алла Тааладан. Ya Allah, وَالَّذِينَ فَعَلُوا إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Allah Taala esep, men çota не то кетем деп, дароо esep тоба. Бирок өзүнүн кичинекей дубаларына, кичинекей күнөөлөрүнө аны таңуулап кайра кайталап алгандар. Ушу адамдарга Алла субхана ва таала улуу сооп берип, улайка жазаухум магфиратун мин раббихим. Буларга Роббулардын тарабынан кечиримдүүлүк бар. Ва жаннатун тажри мин тахтиха анхар халидина фиха. Жана аларга ушундай бак бейиштер бар. Түбүнөн дарыялар агып турган. Ва ни'ма ажрул амилин.
Амал кылуучуларга эми бериле турган соопту эмне дейсиз сен? Кандай дагы укмуш дейт да. Кандай дагы укмуш дейт. Ибн Аббас разияллаху анхуманын бир сөзүн угуп алыңыз. Алла. Не дептир? Мындай дейт. Лау кала ли фир'аун баракалла фик ла культу ва фик. Эгерде Фир'аун дагы мага Алла саңа береке берсин десем, саңа дагы деп жооп бермекмин дейт. Ким айтса дейт? Фир'аун. Фир'аун билесиздерби? Кафырбы же эмне? Кафырлардын атасы. Шайтандын шайтаны бул. Фир'аун деген. Мен улуу кудайыңармын деп ошол айткан да. Адамдарды өзүнө ошо сажда кылдырткан. Канча адамдарды азаптаган, канча балдарды муздаган. Ошондой Фир'аун дагы эгерде мага айтса дейт. Не дейт? Баракаллаху фик. Сизге Алла берекесин берсин десе, мен дагы ага жообунда, сизге дагы деп жооп берип коймокмун дейт. Бул жерде өтө чоң сабак бар да. Бирөөнү өтө жаман көрөсүз да. Сизди эми какшатканда өтө жек көрөсүз, көргүңүз келбейт ошончу. Аябай уят кылып кеткен, сизди поставить этип кеткен, сизди жаман абалга таштап кеткен. Кидет этип кеткен мына. Азыр ушундай сөздөр айтпасам түшүнбөй калдым. Ушул сөз жакшы түшүнүктүү болот экен да. Туурабы? Ошондой дагы эгерде жакшы сөз сүйлөсөчү, мен жакшы сөз сүйлөйт элем деп атат да. Аны карабай койбой, жооп бербей койбой, аны сөкпөй, тилдеп, жана башка кылбай, эгерде ошо жакшы сөз сүйлөсө, ошондой бузулган адам, конченый адам, жаман жакшы сөз сүйлөсө, ошол адам эмне кылмакмын дейт? Мен да жакшы сүйлөп коймокмун дейт. Мына. Эмне дегенди үйрөтөт? Угуңуз азыр эмне дейт? Мындай дейт. Фахаккуху ида натака бил хайр ан нуқабилаху бимислихи. Акыйкат өзү ушундай. Ошондой жаман адам дагы бизге жакшы сөз сүйлөсө, макулбу? Анда ошол жакшылыкка жараша жооп беришибиз бул акыйкат дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эми айтканда вакул линнаси хусна. Эми бирөө андай Фир'аун эмес. Жакшы адам сизге жакшы сүйлөсө кантип жооп бериш керек анда? Так, аны коюп коюңуз. Сиз башында сүйлөй турган болсоңуз кандай жооп бериш керек? Кур'анда Алла Таала айтат, Кур'ан бүт адамзатка вакул линнаси хусна. Силер барыңар, инсандар, адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлө деди да. Биз үйрөнө турганыбыз ушул. Кемчилдик болуп калат, ката болуп калат, сөзүбүздү оңдой элекпиз. Тилибизден уу эле чыгып атат. Биздин тилибизден бүгүн эмне чыгып атат? Нур эмес. Капкаяктан заңдар чыгып атат. Капкаякта ушундай ыплас немелер чыгып атат. Периштелер кача турган, Алланын ачуусу келе турган, дозок даярдала турган. Ушундай нерселер чыгып атат. уу чыгып атат. Адамдардын жүрөктөрүн сындыра турган, талкалай турган, тирүү адамды өлтүрө турган сөздөр. Жаш адамды карыта турган сөздөр. Жакшы адамды оорутуп кое турган сөздөр. Чыгып атат, чыкпай эле турабы? Карасаңыз эмне болуп атат? Айтып атат Алла Таала, вакул линнаси хусна. Ибн Сирин болуш керек, рахматулла алейхтен келип ушундай сабак өтүп атса айтканда, сиздин сабагыңызга бузук адамдар да катышат деген да. Ошолорду айтпайсызбы, чыгып кетсин деп. Туре, силер чыгып кеткиле деп. Айтпайсызбы дейм. Алардын этикаттары бузук, ишенимдери бузук, ибадаттары бузук, чыгып кетсин деп айтпайсызбы дейм. Бул эмне деди? Мен айта албайм дейт. Алла мындай деп атат дейт. Не дейт? Адамдардын баарына жакшы сөз сүйлөгүлө деп атат дейт. Не дейт? Мен буну башка кантип айтам дейт. Ал бузулган болсо өзүнө ал. Айныган болсо өзүнө. Ким кайсы ниетте сабакка катышса ал өзүнө ал. Бирок бизден буйрулган нерсе жакшы сөз гана айтуу дейт. Себеп Алла буйрду бизге. Вакулу дегени айткыла деген сөз. Линнас дегени мусулмандарга деген жок. Угуп ал. Лил муслимин, мусулмандарга гана жакшы сөз сүйлөгүлө деген жок. Адам заттын баарына. Мына. Хусна деген чырайлуу сөз. Бул жерде адам
Карасаңыз кандай сөккөн, тилдеген өзгөчө мына азыркы. Уят сөздүн аягы жок. Ай. Да өзүн кыйын сезет ошолордун бардыгы. Өзүн кыйын сезет. Мындай болбойт. Мындай таптакыр болбойт. Бул менен бактылык жок. Караңызчы Ибн Аббас разияллаху анхунун сөзүндө. Ушу бир сөзүндө даже Фираун мага баракаллаху фик дей турган болсо, ва фик деп жооп берет элем дейт. Саңа дагы деди. Бул жерде адамдын акылдын таасиринен кандай таасир, илимдин күчтүүлүгү. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан тарбия алган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке мушрик дегени бул бутпарастар, сөлөкөт парастар. Ошолор менен Мединага келгенде болсо жөөттөр менен, мунафыктар менен, мунафык деген эки жүздүүлүктөр. Өмүрүнүн аягында христиандар, насаралар келди. Алар менен бирөөсүнө да жаман сөз айтпаптыр дей. Кармашуу болгон, согушуу болгон, келишимдер болгон, даваттар болгон, көп неме жаман сөз сүйлөптүр алар. Ким дегендер менен кара. Саллаллаху. Алар канча деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген сөздү кайдан айтпады. Акыл айнып, алжып калган, акылы кем, жинди дегенге чейин, сыйкырчы, палчы, ырчы, эмне гана сөздөрдү айтпады. Андан башка бул сөз менен эле канча зыян жеткиргени тиякта турсун. Колдору менен канча зыян жеткирди. Мүлктөрү менен үй бүлөсүнө канча зыян жеткирди. Сахабаларга канча зыян жеткирди. Зыян эсептеп бүтпөй турган. Бирок мындай кылып жок. Ушуга да мисал Айша энебиз радиаллаху анха бир жолу жөөттөр келип калды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип ассаламу алейкум деди. Ассалам деген жок, ассам деди. Сизге өлүм болсун деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ва алейкум силерге деле деп эле жооп берип койду. Ошондо Айша энебиз чыдай албай кетти дагы. Анан айтты аларга: "Ва алейкум сам ва ла'на." Өлүм силерге болсун, каргыш силерге болсун деди эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Айша, тилиңди тарт деди. Махнан жол болсо кара, сах деди. Сах я Айша. Тарт унчукпа деди. Айтты: "Инналлаху юхиббур рифqa фил амри кулли." Алла Таала бардык иштерде жумшактыкты жакшы көрөт деди. Айша энебиз айтты: "О Алланын элчиси, сиз уккан жоксуңуз сизге эмне деп атканын?" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Айша, сен мен эмне деп жооп бергенимди сен уккан жоксуңбу?" деди. "Сен эмне кыласың?" деди. Мына эмне деген сөздүн бардыгы. Ва алейкум деп койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү Аллаху акбар, бүгүнкү ушундай тилдебей, сөкпөй, каргабай турган, өтпөй калган күндөрдө качан оңолуп, качан түшүнөр экен дейт да. Качан биз ушундай берекелүү жашоону өткөрөр экенбиз? Качан биз бири-бири менен сүйлөшкөндө маданиятты сүйлөшүп, алдабай, көңүлүн оорутпай, жүрөгүн ренжитпей, кыжаанат кылбай, анын үстүнөн шылдыңдабай, тилдин иши көп экен да. Тилдин иши аябай көп экен булчу. Bunun türü көп экен да, bunun жолдору. Ушулар гана дейт. Ошону акылдуулуктун тили, адептин тили. Бул башка. Ошон үчүн айтат да. Кыйкыра бергенден ала күчтүн далили эмес ал. Өкүрүп бакырып алдай бергенде жок. Тескерисинче. Андан кийин асааты Ибн Аббас разияллаху анхуманы. Лау бага жабалун ала жабалин ладуккал баги. Эгерде бир тоо экинчи тоого зулумдук кылса, аша чапсачы. Ошону айткан экен. Ладуккал баги деп. Ошо аша чапканчы талкаланат деген экен. Даже тоо экинчи тоого аша чапса, ошо аша чапкан тоо талкаланат. Бунун мааниси Алла. Аша чаппаңыз, чектен чыкпаңыз, бирөөгө зулумдук кылбаңыз. Айтылган сөздөр бар. Себеп мындай дегенде, зулумдукчу залымды жеңет деген. Түшүндүңүзбү? Зулумдук залымды баары бир жеңет деген. Доор сөз кайтып башыңа келет деген. Доор бумеранг деп коюп атпайбы азыр? Кыргыздын сөзү эмес го? Биз арабтын тияк бияктары сөзүн айтсаңар, сразу эле кап каяктагы сөздү алдыңар бу гаш деген.
Машварадан бумерангын каякtan алдың? Ага кезеккерге эч күн чыкпайт. Эми жана айтым, ортодогу айткан сөзүм да. Кандай болбосун, мейли. Башка сөздөр кире берсин бизге. Сөз наоборот бай болот, бирок негизи кыргыздын өзүнүн нукура сөзү дагы биз байыртышыбыз керек. Туурабы? Ар ким өзүн. Бул мындай эмес. Мен өзбек туугандарга айтам, тилиңерди өзбекче сүйлөлө, уйгур туугандар уйгурча сүйлөсүн. Башкалар дагы башына өзүнүн тилдерин, алхамдулилlah, мейли. Ар ким өзүнүн тилин сакташ керек. Эч неме эмес. Алхамдулилlah биз кыргызча тилди дагы көбүрөөк неме кылып, бирок башка тилден келе турган болсо байырт да. Өткөндө дагы бир айт сөздөр болгон эле. Орустун тилдеринин бардыгы эле өздөрүнүн тили эмес. Латындагы мына. Франциянын тилдери мына. Башкалар деле. Мейли. Башка жака өтүп кетпейли. Зулумдук не деди? Бир тоо эгерде экинчи тоого зулумдук кылса эмне болот экен? Зулумдук кылган талканат деп ушу сөздү айтты да Ибн Аббас разияллаху анху. Ушул жерден чоң сабак берип атат. Караңыз, Аллаху акбар. Эмне деген насаат бол? Алла Тааланын сүннөтү бол. Алланын жөнү. Махлуктар да ушундай экен да. Ким зулумдук кылса, зулумдугун Алла сөз кайтарат экен агачы. Ахиретте го кеп жок аерде. Талашсыз. Сөзсүз зулумдугу тиет алчы. Бирок бу дүйнөдө эле тияка кеткенге чейин эле кайтарат экен. Мүмкүн сен 50 жыл зулумдук кыласың. 1 саатта зулумдугун эсиңен чыгат ана. 1 сааттык менен айтасың да мен вообще 50 жыл рахаттанган эмесмин, көргөн эмесмин мындай. Жакшылык көргөн эмесмин деп ант ичесиң да. Алла башыңа ушундай алып келет. Ант ичип айтасың. 50 жыл зулумдук кылып адамдардын акысын жеп, кыйнап, мал мүлкүн тартып алып, кордоп, жыргап жашадың 50 жыл. Эми карап тур сен. 1 саат. Бул көп. 1 күн совсем ашык. Ошо 50 жылың унутуп каласың вообще. Даже атыңды унутуп каласың. Ушу дүйнөгө келгениңе пушайман болуп кетесиң. Бул демек зулумдук кылбайлы туугандар. Алла арам кылган. Ошон үчүн угуңуз эмне деп атат? Иннал баги хакикатуху тажавузул хад фи ахзил хак. Бул багиде багават деп коет да, аша чабуунучу. Чектен ашып кеткенди айтат экен. Эмнеде хакты алууда. Алла Таала буну жек көрөт. Даже булар мукаллаф эмес, тоого мисал берип атат. Ушундай болсо дагы, айвандар болсо дагы, мусулман эместер болсо дагы, Алла Таала чектен ашууну, зулумдук кылууну Алла Таала жакшы көрбөйт муну. Жакшы көрбөйт. Сахih Муслимде хадисте келет, Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Кыямат күнү укук ээлери барго Алла субханаху ва таала ушулардын бардыгын алып берет экен да, бири-биринчи. Жада калса дейт, жада калса. Мүйүзү бар койдон, мүйүзү жок койду эгерде сүзгөн болсо, ошонун дагы акысын алып берет экен. Өчүн алып берет экен. Айвандардан алып берип аткандан кийин адамдардан жөн эле алып берет. Ошондуктан бул жердеги Ибн Аббас разияллаху анхунун сөзү сүйлөбөгөн, бул таш эки тоо мукаллаф эмес. Ушуну мисал келип түшүндүрүп аткандан кийин Qadallahu annal bagya yasra ahlahu wa anna alal bagyi taduru dawairu. Акын айткан экен. Алла Таала чечим чыгарган. Эмне деп чечин? Зулумдук барго залымды жеңет деген. Зулумдук негене? Залымды жыгат деген. Жөн эле чабат деген. Ал эми ушу залымга алал баги тадуру даваир тегеренип зулумдук кайтып келет деген. Сөз кайтып келет. Бул да күмөн жок булачы. Бул алам күбө буга. Тарых күбө буга. Ушундай кайткан. Алла Алла. Демек бул жерде ал-максуд, бул максаты мындай. Аяхдарул инсан ал-баги. Ибн Аббас разияллаху анхунун максаты ушундай. Эй, Мухаммад алейхиссаламдын үммөттөрү, мусулмандар, силер зулумдан этияттангыла, сактангыла. Бунун акыбети өтө жаман. Өтө катуу өкүнүч. Тирмизи шарифте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Абу Бакрадан
Ma min zembin ecderu en yu'accilallahu li sahibihin ukuba mined dunya ma'a ma yeddekhiru lehu fil ahira minel bagi ve katiye rahim. Günahlar köp dünyadaçı. Bırak Allah subhanahu ve teala bu dünyada anın cazasın iyisine tarttıra turgan, dağımdattırta turgan. Ahirette o söz oşonsu dağıla var deydi. Bırak bu dünyada da bere turgan, al zulumduk jana tuğançılık mamileni kesүүдөн ötkön layıktуураак күнөө жок дейт да. Демек, зулумдук менен, аша чабуу менен туғанчылык мамилени кесүү бул туугандар ахиретте азабы өзүнчө. Бирок бул дүйнөдө эң тез келе турган, тез кайта турган. Барып бир канча жылдан кийин эмес, 50-40 жыл эмес, сразу эле кайта тургандардан экен да бул. Тез кайта турган. Ушуга лайыктуу ушулар дейт. Албетте зулумдук топ-топко болгон зулумдук дагы бар. Жеке адамга болгон зулумдук дагы бар. Топ-топко дегени бир улут экинчи улутка биригип алып, бир уру экинчи уруга, бир жамаат экинчи жамаатка, бир партия экинчи бир партияга, бир аймак экинчи бир аймакка топ-топ болуп алып. Мындай дагы зулумдук бар. Жеке, жалгыз дагы зулумдук. Екеуін Алла субханаху ва тааля буну тыйган. Ошон үчүн айткан Кур'ан-ы Каримде: "Ва ин таифатан минал муъминин иқтаталу фа аслиху байнахума." Караңыздар, момундардан эки топ эгерде бири-бири менен уруша кетишсе, жаңжалдаша согуша кетишсе, фа аслиху байнахума, ортолоруна от таштап отурбагыла тамаша кылып, ортолорун элдештиргиле. Элдештирип ортого түшкүлө. Фаин багат ихдахума алал ухра. Эгер экөөнүн бирөөсү дагы сөз укпай экинчисине аша чаба турган болсо, фақатилуллати табги. Анда кайсы аша чапкан, ошо каршы согуш кылышылар. Хатта тафия иля амрилла, Аллахнын өкүмүнө кайтып, тоба кылдык. Бүттү. Биз адашып калыпбыз, шайтанга алдырып үрүтүбүз дегенге чейин. Фаин фаат, эгерде кайтса, фа аслиху байнахума бил адл ва aqsitu. Ортолорун адилеттүүлүк менен элдештириле. Жана адилеттүү, инсаптуу чечим чыгаргыла. Инналлах юхиббул мукситин. Алла Таала адилеттүүлөрдү жакшы көрөт. Иннамал муъминуна ихва. Момундардын бардыгы бир тууган. Фа аслиху байна ахавайкум. Ошондуктан бир тууганыңардын ортосун элдештире жүргүлө. Көп узартпагыла. Экөө сүйлөшпөй жүрөбү? Ортоно түшүп, аракет кылып, эптеп, салам дуа кылып учураштырып койгула. Geçiriştirip koyuyorlar. Mamile kılvasa dağı geçiriştirip koyuyorlar. Kança uzarıp gitse, oşonçoluk düşmanlık küçüyor. Oşonçoluk düşmanlık küçüyor. Oşonçoluk Allah Teala ayet tutup kıla. Hucurat surası 9-10 ayet. İnnemal mu'minuna ihva. Fa aslihu bayna ahavaykum. Mu'minlardan bardığı bir tuğan. Ey imandılar. Ertege beyişten görürsüngөр, uyalıp kalasınlar. Koygula. Ошондуктан ортодо ылдыйоо да болуп, шайтандын азгырыгы менен мындай келишпестик болуп кеттиби, түшүнбөстүктөр болуп кеттиби, дароо элдешип койгон. Дароо ошону элдешип койгула эме, элдештиргиле деп атат биздичи. Фа аслиху байна ахавайкум. Элдештирип койгула. Эки саясатчыбы, эки соодагерби, эки молдобу, эки кошунабы, аялы менен күйөөсү, атасы менен баласыбы, айырмасы жок. Элдештирип койгула. Ошо улуу ишти кылыңыз. Улуу даражалуу болосуз. Улуу соопко ээ болосуз. Андан кийин не дейт? Ваттакулла лааллакум турхамун. Алла Тааладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанып тургула. Мүмкүн силерге райым кылынар. Мүмкүн силерге Алла Таалам райымдуу жашоо берер. Бири-бириңерге райымдуу болуп жаша. Силерде ушуну Алла Таала ушуну бизден каалап атат. Адамдар, бири-бириңерге райымдуу болуп жашагыла. Байлар кембагалдарга райымдуу болгула. Көпчүлүк азчылыкка райымдуу болгула, күчтүүлөр алсызга райымдуу болгула, эркектер аялдарга райымдуу болгула. Бийликтегилер жөнөкөй элге райымдуу болгула. Алла субханаху ва тааля эмне деген касиеттүү өкүмдөрү. Ла илаха иллаллах. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Аз жашасак да ынтымактуу жашайлы. Бирибизди сыйлап жашайлы. Бирибизди кордобой, ушактабай, аңдыбай, кемчилдикти чукулабай, зулумдук кылбай, акыз жебей. Эгерде туура эмес болуп калды бир адамдан, акырын эле
Адам деген жаңылышпай койбойт. Адам деген кемчилдик, жаңылыштардын жыйнагы. Ошону адам деп коет. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласынын баардыгы катакер. Бардыгынан жаңылыш бар. Бардыгынан ушу адашуу болот. Бардыгынан. Бирок эң жакшы катакери тооба кылуучу деген. Ошон үчүн иншалла биз бири-бирибиздин каталарыбызды бирөөнүн арасында эмес, бирөөнүн көзүндө эмес, акырын жалгыз, сый урмат менен, сунуш иретинде, боорукер, сүйүү иретинде ушундай кылсаңыз жакшы болот деп оңдогонго аракет кылыш керек. Аны оңоло турган жолу башка да.